Салам достор, мен бүгүн сиздерге ушундай аябай даамдуу печеньени пат жасалуучу печеньенин рецептин калтырам. Караңыздарчы. Вот. Иштери да бышкан, аябай пат даярдалат. Даже буну менин үйүмдөгү кичинекей кызым деле жасай алат. Мен азыр ошол рецептти сиздерге тартуулайм. Сиздер менен бөлүшө кетейин. Биздин печеньебиз үчүн бизге 350 грамм un, 100 грамм сливочное масло, 100 грамм сахар, 2 жумуртка, 2 алма жана разрыхлитель. Менде мындай разрыхлитель. Бизге керектелүүчү азыктар. Биз идишке 2 жумуртканы чакалабыз. Тукумга кичине туз салабыз. Сахар. И сахар эригенче аралаштырабыз. Жумуртка менен сахарды жакшылап аралашкандан кийин, сахар эригенден кийин биз сливочный маслону салабыз. Сливочный маслону силер холодильниктен чыгарып коюп же микроволновый печте эритсеңер болот. Маслону салып, аны дагы аралаштырабыз. Жакшылап. Маслону жакшылап аралаштырып, андан кийин биз 350 грамм un кошобуз. Эленген даяр un. Унду кошуп, андан кийин биз өстүн 1 пакет разрыхлитель. Бул жерде 10 грамм разрыхлитель еще кошобуз. Бардыгын кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Бизде уже венчик менен аралаштырганга болбой калды. Неудобно болуп биз лопата менен аралаштырып баштайбыз. Бардык он менен аралаштырып алгандан кийин алманы биз 2 алманы арчып, туурап, аны дагы кошобуз. Кошуп, аны дагы жакшылап аралаштырабыз. Даяр болгон массаны биз кашыктын жардамы менен алып сала баштайбыз. Көрүп аткандай кылып. Бардыгын салып бүткөндөн кийин колду суулап, колубуз менен кичине формага келтирип койсок болот. Анда деле мен ойлойм анын деле кажети жок. Бул өзү бышканда. Көрөбүз. Духовкада 180 градуста 20 мүнөт бышырабыз. Isытылган духовкада пышырабыз. Бизде ушундай аябай жыты буруксуган даамдуу печеньебиз даяр болду. Биз сахарный пудрага кичине корицаны кошуп, аралаштырып,
И азыр үстүнө сахарный пудра менен корицаны мынтип үстүнө сыйып коебуз. Мына ушинтип биздин печеньяларыбыз даяр болду. Жыты бурук суп, аябай дамдуу. Көрүңүздөр ичтерин. Аябай дамдуу, аябай бат, быша турган, эң үйдө болгон продукталардан жасала турган печенье. Өкүнбөйсүздөр, жасап көрсөздөр.